Менин аты жөнүм Абдырайым Сапарбай, Ош областынын Кара Суу районунан болом. Мен айтып кетет элем, буга чейин көп деле кайрылдым. Азыр биринчи жолу кайрылып атам. Түз эфирге чыгып атканым үчүн кичине сүрдөп атам да. Ошон үчүн мен 2022 жылы Бишкекте жайгашкан Альфа Карго, логистикалык каргодон Москвага товар салдыргам. Товар салдырганда Альфа Карго 2022 жылы июнь айында товарларымы Москвага келгенде алдырып коет. Баардык товарларымы алдырып атканда мага чалышат. $9.000 берсең, товарыңы кайра ордуна коюп беребиз дейт. Хорошо деп мен Бишкектеги агаман $9.000 пул алып, ошол маалда курс 56 эле 500.000 рубль алып, аларга берем. Эрулан деген жигит мырзага менин бир тууган иним менен досум алып кирип берет колуна. Макул, кичине күтүп турасыңар дейт. Күтүп турабыз, 10 күн өтөт, 10 күнүн ичинде мен кайтып келем. Москвага келип, кана товарым, кандай кылабыз десем, кичине туруп тур Сапар дейт. Биз товарыңы чыгарып беребиз, сен кыжалат болбой дейт. Макул деп, арадан 1 ай өтүп кетти. 1 айдан дагы барам. Барсам, дагы туруп тур дейт. Анан Бишкектеги офисине бардым. Бишкектеги офисине барсам, Мухаммед деген экен. Мухаммед деген Альфа Каргонун ошол офисте олтурат экен постоянно. Ушу менеджери чоң экен. Күтүп алып, макул байке, мен шептерге айтам, ошол күнү келесиз, жолугасыз дейт. Макул дедим. Бир күн чалды, келиңиз деди. Барсам, шептер кетип калды умурага дейт. Анан таксыр бала экен, мантип сакалын сыйлап алып. Болду, анан дагы чакырды. Дагы бардым, самолетто учуп бардым. Барсам дагы кетип калды, аяка буяка дейт. Анан айттым, таксыр, мынаны чечип коелу. Бул кылганыңар туура эмес дедим. Биринчиден дедим, менин $85.000 товарымы алып түшүрүп койдуңар дедим. Бул жерде менин күнөөм жок. Силердин эч кандай лицензияңар, документиңер жок. Анан тем более Россияда бул фирмаңар эч жерге катталган эмес экен дедим. Неизвестующий экен дедим. Өзүңөрдүн айыбыңар. Бул өзүңөрдүн айыбыңарды өзүңөр жабышыңар керек. Анан кийин мен $9.000 алып атасыңар, кийин $15.000 товарымды сатып берип атасыңар дедим. Ошол товарды бергиле, мынабы $9.000 бергиле. Хорошо, калган товарды өзүң айткандай чыгарып бергенде алам десем, жок дейт. Сиз бара бериңиз, каалаган жериңизге арызданыңыз, колуңуздан келгенин кылыңыз деди. Анан макул деп, жакшы эле сүйлөп чыгып, анан улуттук коопсуздук кызматына бардым. Мени 3 март күнү саат 2-де күтүп алды. Экинчи этажга кабинетке алып чыкты эле. Ал жерде журналда жазылып турат кимге киргендерим. Полный. 3 март 2023 жылы. Саат 2-ден 3-кө чейин. Анан кирди, күтүп алды, жакшы. Эмне болду дедиле, мен айттым, ушул сизге айтканды эле. Анан ушундай Альфа Карго кимге караштуу экен дедиле. Альфа Карго мен билишимче, жеке өзүмдүн оюм, буга чейин председатель таможни буга чейинки Адилет Кубанычбековго караштуу эле. Азыр анын иниси Назар деген башкарып атат дедим. Сен макул, сиз анда арыздарыңызды жазыңыз, кагаздарыңызды бериңиз, биз ишти карайбыз, баштайбыз деди. Макул. Анан мен нөөмөт бөлүмүнүн жанында экинчи кабинетке кирип арыз жаздым онлайн камерада. Арыздарымды алып, материалды алып калышты. Арадан 5 күн өттү, 10 күн өттү, уже телефондорун албай, байке деп эле. Же катуу айта алышпайт. Байке, кичине ишибиз бар деп калышат. Макул. Анан 18 апрелде мен дагы арыз жаздым через почту улуттук коопсуздук кызматына. Жаздым эле, ол арызымы где-то майда мага чалды. Опер кызматкери Чайков Мирлан деп. Ушундай дейт, арызыңызды мен карап атам, мен запрос жөнөттүм Россияга, ал жака бул жака действительно текшеребиз дейт. Хорошо байке, текшериңиз дедим. Анан арадан уже 4 ай өтүп кетти. Алдап келет, алдап, мына дейт. Анан бардым Бишкекке, барып, сиз айтыңыз, текшерүү болуп, текшерип атсаңыз, текшере албай атсаңыз, жөн эле айтып коеюн, үстүңүздөн басым болуп аткан болсо, жок Сапар, кичине убакыт бер, 3-4 ай дейт. Макул. Анан мага ошол жерден бир ага чыгып калды, көз тааныш эле. Анан сүйлөшүп отуруп, ушундай болуп атат десем, токтоп тур деп эле бир чалды бирөөгө. Анан эле обедтен кийин мага неме келди? Не наш компетенция деп ответ келди. Ошол күнү эле. Канча айдан кийин? Где-то 4-5 айдан кийин. Ошондо мартта баргансыз, заявление тапшыргансыз, ошо жооп качан алдыңыз? Марттагы арызымы даже каттабам коюшпаган окшойт эч жерге. Жок арыз, марттагым жоголуп кетти. Кийин апрелде почтодон жазганыма где-то 4 апрель, май, июнь, июль, августтун 9 күнү мага ответ беришти. Не наша компетенция деп. Анан ошол эле кызматкер мага
жүрүңүз, сизди мен ушул ишиңизди милиция аркылуу бүтүрүп берем деп анан өзү арыз жазып кабинетинде мага кол койдуруп ички иштер министрлигине апарып урнасына таштадык чогуу таштаганда анан уже ал деле уже телефонун албай баштады. Анан хорошо ички иштер министрлигинен тергөөчү чакырып анан болгонун болгондой ушул эми биринчиден $85.000 товарымы булар алдырып коюп атат. Андан кийин $9.000 алат. Кийин $15.000 өздөрү жең ичинен сүйлөшүп сатып берип атат Альфа Карго. Хотя бы менин ушунуму төлөп берип тургула, калганын мен күтүп турам десем, каалаган жагыңа барып, каалаганыңа арыздан деди. Анан ички иштер министрлигинде барып айтып дедим. Анан ал жерде дагы каралбады окшойт. Отказ болду 15 күндөн кийинби, 1 айдан кийин. Кайра да барып мен прокуратурага жаздым. Прокуратурага жазсам, прокуратура ишти козгоп, кайра дагы отказ кылып коюшту да бул. Эми ички иштер органдары, анан прокуратура өздөрү жең ичинен сүйлөшүп, эми кандай отказ кылды мен таң калып атам да. Ошону крышевать этип аткан. Ошо ички иштер министрлигинде, прокуратурада, улуттук коопсуздук кызматында таң калып атам да. Эми крышевать этип аткан нерселер дагы болот. Мейли крышевать эте берсин. Бирок мынау $85.000 товарды алдырып атат. Аркасынан 9.000 алат товарыңы чыгарып берем деп. Андан кийин $15.000 товарымды сатып берип атат. Мен ошого таң калып атам да, ушул нерсени жооп салганда. Анан мен Камчыбек Кыдыршаевич Кара Сууга барып калды эле, мен Кара Суудан болом. Камчыбек Кыдыршаевичка түз чыгып, эми кайрылдым, сурандым, жардам берип коюңуз деп. Менимче Камчыбек Кыдыршаевичтин дагы эми иштери өтө көп, бизге окшогон майда чуда менен көңүл деле болбосо керек. Ошого азыр дагы түз эфирде мен угуп калса кайрылып кетет элем. Садыр Нуркожоевич президентибизге ушуга жардам берип коюңуз, Камчыбек Кыдыршаевичке ушуну көзөмөл кылып жардам берип койсоңуз, мыйзам чегинде карап берип койсоңуз дейт элем да, ушул видеону көрүп калсачы. Азыркы күнгө чейин кайрылбаган жерим калбады да. Бул Мындай түшүндүрүп берсеңиз, биринчи $85.000 товарды ошо Москвага алып барып, ошол жерден российский таможняга алдырып берип атат булар. Туурабы? булар $85.000 товарымы алып келип, өздөрүнүн скалаты бар. Бул жерде булар көрсө незаконно иштейт экен, жөн эле скалат снимать этип алыштыр да. Ал скалатына биз баргы чекти, мисалы үчүн товарды алып кетебиз го. Алар облава болуп басат, басканда булар эч кандай документи жок болот. Мына кагаздарын дагы мен сизге жөнөтөм, кандай болгондору, там ошол жерде баардыгы жазылып турат. Булар кантип границадан өткөзгөнү дагы ол жерде жок да. Эч ошол жерде актта жазылып турат. Не пересечение граница деп кана көрсөткүлө десе, аны дагы көрсөтө албаптыр да алар. Эми ал менин айыбым эмес да, бул ошо фирманын айыбы да. Фирма баардык документти так кылып алып барса, Россиянын мамлекеттик таможня дагы эчтеке дебейт эле, налоговый служба, башка службалары дагы. Сизде Бул өздөрүнүн менде летний тапичкалар эле. Домашний тапичка. Кытайдыкы Жок, Кыргызстандыкы бар, Кытайдыкы азыраак эле. Основной Кыргызстан, Дордойдон алынган нерселер эле да. Анан эми азыркы күнгө чейин мен чындап айтканда ошол агаларыма, инилеримен, эжелеримен баарынан карыз болуп, мындай мамиле дагы үзүлүп атат да. Бер дейт, мен эми колдон келишинче аракет кылып атам бергенге. Азыркы күндө мигрант болуп, Россияда такси аркылуу иштеп үзүп атам да карыздарымды. Эми булардын күнөөсүн эми кандай билбейм, мыйзам барбы жокпу бизде Кыргызстанда, ошого таң калып атам да. ошондо бизнес калдыбы? Бизнес токтоп калды азыркы күндө. Эчтеке жок. Уже мен толко карыз төлөмөй да күндө иштегеним. Атиги 15 миңдик товар ал качан жөнөттүңүз эле? Ошондо эле ошондо мен товарды жөнөтүп күндө жөнөтөчү элем да, 10 күн, 5 күндө товар сала берет элем да. Анан бул аркасынан барып атат да, аркасынан барганда, байке, мына товарды бериң деп бардым мен өзүм. Сам кичине сүйлөшүүлөр бар, сүйлөшүп алайын, анан берем деди. Мейли дедим. Анан арадан 3-4 күн өттү, уже телефон албай баштады. Анан голосовойлорду жөнөттүм. Брат, мен баары бир мен акчам алам насип кылса. Бул дүйнөдө болсо акыретте алам деп жакшына түшүндүрүп айтып деп айттым да. Ошентсе ман булар колуңан келгенин кыл, биз чече турган жерди чечип алабыз. Хоть кимиси чалбасын деп койду да. Ошого мен таң калып атам, ушул эр уландарды Альфа Каргону крышевать эткен биздин Кыргызстанда кайсыл жигиттер болду экен, ал дагы кичине намустуу экен деп атам да. Эми уят эми крышевать эте турган болсо өздөрүнө жараша нерсени крышевать этсин, мейли. Монтип $85.000 биринчи алдырып атса, кийин $9.000 товарыңы чыгарып берем деп. Андан кийин $15.000
товарыңыз сатып жатса, буну крышевать эткендерге мен таң калатам. Ошого президенттен, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевден жардам сурайм азыр дагычы. Мыйзам чегинде карап берсе жакшы болот эле да. М. Улуттук коопсуздук кызматына кайрылдым, көп эмес, бир 5-6 жолу кайрылдым. Ал жерде ошо тергөө кызматына жеткенде эле тергөөдөн кыскартып жатат. Ошондо баягы товар Москвага келгенден бери товарыңызды ала албай канча жылдан бери чуркап жүрөсүз? Мындайча айтканда 2 жыл болуп калды уже. 2 жылдан бери чуркап жүрөм. 22-жылдын кайсы айында барды эле товар? Июнда, 2-июнда, как раз ушул айларда. Июнда барып, кийинки жылы августтарында иш жабылды, отказ берип атат ГКМБ. Андан кийин сентябрларда уже МВД дагы прокуратура менен отказ берди, э? Ошондой кылып ал дагы отказ берип койду. Анан тергөөчү менен сүйлөшсөм, тергөөчү айтат, байке эми ушундай болуп калды. Анан бир иниме айтыптыр, булар эми товарды биз карабай алып алыппыз дейт. Алар кантип карабай алып алат? Өздөрүнүн лицензиясы жок болсо, алар только шмотка ташыш керек экен, обувь дагы ташыйт экен. Мисалы үчүн обувь элдер 35тен ташып атса, бул Альфа Карго 70тен ташыган. Азыр 70тен ташып атса, 100дөн, 110дон ташып атат да, мисалга. Бул өтө чоң сумма да. Бир КамАЗга болбойт дегенде 20 тонна ата турган болсо, мындай эсептеп көргөндө бир КамАЗың 2 миллиондук болот да. Жол киреси эле. А булар бир КамАЗга 270 миңден жол кире берет. А жолго 270 миң кетсе, рабочийлерге где-то 400-500 миң расход кетсин. Ошондо бир КамАЗдан 1 миллиондон пайда таап атканда бул мамлекетке төгүш керек да, хотя бы. Бизго мейли. Мамлекетке дагы булар налог төкпөйсө керек даже. Ушунчалык крышевать эткенге караганда. Таң калып атам да. Ошондо документсиз ташып атып алдыртып беришти өздөрү эле. Эч кандай документи жок болгон да булардын. А сиз өзүңүз Пересечение граница. көрсөткөнсүзбү? Сизде ошо товарга документтер бар болчубу? Биз Дордойдон алганбыз да, Дордойдон. Дордойдо ошондо кагаздарды берген да, сатып алды деп. Жок, ал жерде эми билесиз го, ал кичинекей эле накладнойлор да, жөнөкөй эле. Өзүнүн между нами. Анан кийин тигилер мойнуна алышты, документтерди жасап беребиз деп. Алар эми бардык фирма өзү документтерди жасап келишет да. Сиз товарды эле берип коесуз, калганын өздөрү кылат. Бардык жерде ошондой, закон ошондой. Анан алгысы келбесе биз албайбыз, биз буну алып бара албайбыз деп эле отказ кылып коет да, мисалга. Аны биз урушпайбыз. Мисалы үчүн, жок, мен сенин товарыңды алып бара албайм, мындай менде кагаз жок десе, мейли деп эле коет элек. Эми ачыгы да. Аны эч ким заставлять этип, аны неме кылган жери жок. Өздөрү кайра чалып, кайерден товар алып кетели, эмне кылайлы деп азыркы күнгө чейин. Мисалы үчүн. Ошону бир жакшы кылып чагылдырып берсеңиз деп мен сизден суранат элем да. Ошонан эл дагы бир баалап көрсүн ушунчалык. Эми бул канчалык мыйзамдуу, канчалык мыйзамсыз булардын иш кылганы деп. Сизде товарын ала албай калгандар дагы барбы? Болсо керек, мен билбем аларды кандай кылды экен, бирок ошол мен кагаздары бар, ошо ала албай калгандардыкы, эми аларкы может азыраактыр да, аларды жапкандыр. А меники ошо көбүрөөк болгон үчүн мага бергиси келбей атышат да, алар уже убакыт өткөн сайын. Башында беребиз, кайтарабыз дешкен башында жакшы эле. Убакыт өткөн сайын огулуп, бугулуп, ошентип адамды кыйнап коюшту да. Ошого мыйзам иштейби, иштебейби бизде таң калып атам да, Кыргызстанда. Макул, рахмат. Түшүнүктүү. Документтерди жөнөтсөңүз аларды дагы көрсөтөбүз. Башка айта турган сөзүңүз болсо айтып коюңуз. Мен айта турган сөзүм ушу, бирок мен ошо кыскараак айтып койсом, бирок эч кандай эми туура бул жерде мен ачыгын эле айткайын. Президентибиз Садыр Нуркожоев анан Камчыбек Кыдыршаевдин саясатына мен каршы эмесмин, 100% колдойм. Иштерине ийгилик, жанында жүргөн ушу оң жагында, сол жагында жүргөндөр ушуга окшогон иштерди кылып атат да, ошону жакшы карап койсо эле дейм. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстандагы коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу.
Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.